Бүгүн Баткен шаарында Баткен шаардык мэриясынын жана Баткен шаардык салык кызматынын демилгеси менен атайын жыйын уюштурулду. Жыйында контролдук кассалык машиналарды кантип орнотуу боюнча сөз болуп, бул жыйынга Баткен шаарына жеке ишкерлер баары келип катышты. Өзүңүздарга маалым болгондой, Кыргыз Республикасынын президентинин атайын жарлыгы менен 2022 жылдан баштап баардык салык төлөөчүлөр контролдук кассалык машиналарды орнотууга тийиш. Азыр элдерде мындай түшүнүк болдук да, бизге ККМди акысыз коюп берет экен дегенчи. Ооба, бул бүгүнкү күндө республикабызда бул бардык жеке ишкерлерди контролдук кассалык машина коюу боюнча указ чыккан. Ошонун негизинде бүгүнкү күндө мына өзүңүздөр көргөндөй Баткен шаарынын жеке ишкерлерине семинар өткөрдүк, түшүндүрүштөрүн жүргүздүк. Бүгүнкү күндө мына биздин РСК банк, Айыл банк, Керемет банктардын менен биргеликте иш алып барып атабыз. ККМ аппараттарын жана услугалар, кызмат көрсөтүүлөрүн акысыз түрдө коюп беришет, мамлекет тарабынан коюлат. Ошондой эле ККМдин аппараттык жана программалык түрү бар. Бул өзүнүн ар бир торговый точкалардын квадратына жараша, экономикалык ишмердүүлүгүнө жараша коюлат. Бүгүнкү күндө Баткен шаарында биздин жеке ишкерлер жалпысынан 105 жеке ишкер контролдук кассалык машина коюлган. Ошол контролдук кассалык колдонуу менен иш алып барып жатат. Ошондой эле бүгүнкү күндө дагы базарларда, кичи жайма базарлар, кичи базарларда, дүкөндөрдө программалык ККМдерди орнотууга көмөктөшүп иш алып барып атабыз. Булар эгер ККМди коюунун кандай пайдасы бар? ККМди патенттен кандай бошотулат? ККМ колдонуу менен булар биздин ишкерлер ККМ колдонуу менен жылдык обороту 8 миллионго жетпеген жеке ишкерлер патент төлөөдөн бошотулат. Мунун өзүнүн милдеттемелери бар. Так киреше салыгын төлөйт, жер салыгын, мүлк салыгын жана социалдык төлөмдөрдү төлөйт. Анан патенттен бошотулат. Анан эгер ошол ККМди колдонбосо, кандай чаралар колдонулат? Анан ошол кайсы убакыттан баштап коюш керек? Бүгүнкү күндө этап менен башталган ККМди колдонуу боюнча. ККМ колдонбоо жана ККМ колдонуунун тартибин бузуу боюнча Кыргыз Республикасынын бузуулар кодексинин негизинде ошол 4 берене бар. Ошонун негизинде ККМди колдонбоо боюнча жеке ишкерлерге жана физикалык жактарга өзүнүн белгиленген бузуулар кодексине белгиленген ставкадагы штрафтар салынат да. Анда Нур Телекомдун жетектөөчүсү Төлөбү Жумагулов. Ошондой эле бул жыйынга Баткен шаарына иш алып барган уюлдук байланыш операторунун кызматкерлери келип, контролдук кассалык машинаны телефон аркылуу кантип иштетүү керектигин дагы кенен айтып өтүштү. ККМ бул онлайн приложениясын түзүштү. Сиздер бул ой тиркемени жүктөп алып, өзүңүздөр үчүн чектерди элдерге онлайн жөнөтсөңүздөр болот, WhatsApp-на, Telegramга жөнөтсөңүздөр болот. Ошондой эле канчалык эгер элдерди иштетсеңиздер, мисалы организация канча чоң болуп эметсе, кассаңыздар да ошончалык кошуп алсаңыздар болот. Мындай айтканда тарифтерибиз бар биздин өзүнчө. Тарифтерибиз ар бир тарифке негизи башында 150 сомго катталасыздар, анан бир ай акысыз колдоносуздар. Ошкада? Ошкада, ооба. Андан кийин ошол ар бир кассага 150 сомдон кошулган. Мындай айтканда тарифтерди ошол тарифтер жөнүндө кененирээк маалымат алам десеңиздер, биздин О мобилдик оператор кеңсесине келип дагы кененирээк маалымат алсаңыздар болот. Баткен шаарында кеңселерге келип маалымат алса болот. Баткен шаарында ККМ боюнча биздин 2 кеңсебиз бар, ооба.
бирөөсү Сайдыман жайгашкан базарда, жана бирөөсү налоговыйнын маңдайында. Налоговыйдын маңдайында. Ооба. Ошондой эле жана жылдызча 78 номерине чалып 24 саат бою маалымат алсаңыздар болот. Жыйындын соңунда жеке ишкерлер тарабынан бир катар суроолор берилип, канааттануу менен жоопторун алып кетишти. Электрондук шот фактурасы